Азырети муфтийдин камалышы боюнча бул жерде биз саясий боек бар деп айтып атабыз. Эмне дегенде бул боюнча мурунку дин комиссиясынын директору Аким Токталиев да бүгүн да айтып өттү. Негизги азыркы мусулмандардын курултайы жакын арада болгон атат. Бүгүн алымдар кеңеши ошол Азырети муфтийдин көчө жазган арызын карап, ошого карата курултайдын күнүн бекитип, ушул иштерди карамак. Тилекке каршы көчө ошол чакырылып эле сразу Азырети муфтийдин камалышы коомчулукта жана жин чөйрөдө өтө чоң ыңгайсыздык жаратты. Эмне дегенде бул иш биринчини болбосо дагы ошол дин укук улуттук кызматтын ГКМБнын Ташиевдин эмес камалбайт эле да. Анан Садыр Нуркожоевич да бул жерде билдиби билген жокпу биз билбейбиз. Азыр саясий эки боек эметилип атат. Биринчи боек ошол жанагы аппараттын жетекчисинин жардамчысы болуп келдиби, Гайыпкулов, Искендер Гайыпкулов, анан Бурхановдордун тиешеси бар деп атылат. Ошолор именно ушул убакта өзүнүн кишисин коюуга аракет кылып атышат. Булар жеке кызыкчылык, бул боюнча бул биринчи топ делип. Экинчи топ ошол Ташиевдин тобу, эмне дегенде Аким Токталиевди мурда күнү алган, өзүнүн жердешин ошо 10 управленияда иштеген Медер Карабаевди коюп койгону бул эмеде. Биринчиден Аким Токталиев буга жол бербей келген, бир айдан бери бул өтө чоң күрөш болуп жатат. Алдындар арасында 2-3 бөлдүрүп, ошолор аракетин саясий эме боекту, ошо жаңжал боекту эмне ушулар чыгарып аткан ушул эки топ деп биз ойлоп атабыз. Анан азыркы убакта Азыретинин жанагы финансы жагынан 3 багытта текшерүү жүрүп аткан. Биринчи Садыр Нуркожоевич келгенде өзүнүн финансысын берип, мен борбордук текшерүү комиссиядан биз жыйынтыгын ошол бир топ чыгар элек болчубуз. Экинчи топ борбордук текшерүү комиссиясы жыйынтыгын чыгардык, алымдар кеңешине бердик. Бүгүн ал каралат. Үчүнчү топ бул ГКМБ болуп атат, анан төртүнчү Фин полиция. 4 жагынан текшерилип атат да. Анан жеке биздикке караганда, борбордук текшерүү комиссиясына караганда биз баарын текшерип чыктык, болгондой жаздык. Эмне дегенде канча акча азыр тургандыгын, акча эмеде азыркы убакта акча турат маселе. Ошол кайсы убакта чыгып кетип кирди деген сөз ушул каралып атат. Эмне үчүн чыккан? Ушул вопрос аябай көп эмен түшөлтүп атат. Эмне үчүн акча чыккан деп. Мисалы, былтыр ажылык болбой калып 18 миллион доллар чогулган, анын 7,5 миллиону кайра кайтарылып берилген 2,5 миң кишиге. Азыркы убакта муфтиятта РСК банкта 11 миллион акча турат. Максат ажыны азыр күнөөлөп ачкандары ошол болуп атат. Ошол акча туура эмес эмеге кетти деген. Муну мындайча айтканда өтө кылдап каралыш керек эле. Максат ажын жабуу бул саясий жактан чоң ката. Биринчи максат ажын бар териштирип туруп, анан жабыш керек эле да. Бүгүн ошон үчүн дин чөйрөсү дагы, коомчулук дагы бул өтө чоң нааразычылыкты алып келди. Президентке азыр 2 күндөн бери кайрылуулар жүрүп жатат. Ошон үчүн азыр тезден тез ошо азыр коргоо чарасы каралат. Ошон үчүн максат ажын тезден чыгарыш керек. Чыгарып, анын күнөөсү кандай экенин эме кылыш керек. Экинчи маселе жанагы бухгалтерди камалды деп атат да. Эмне дегенде бухгалтерди камаганда жанагы депозит деп коет, ошол туура эмес коюлган деген эме күнөө коюлуп атат. Ошол депозитти канчалык деңгээлдегенин, бирок бир таң калыштуу жери бухгалтерди кармап туруп кайтка чыгарып туруп кайра кийирип атат да. Ал канча сумманы бизге алып келип эме кылды деген күнөө коюлуп атат да. Бул өтө такталыш керек. Ошон үчүн биз азыр коомчулукка дагы туура багытта эме кетсин деп атабыз. Максат ажынын бул мындайча айтканда мусулмандар арасында муну кандай десем кадыр баркын кетирүү, дүйнөдө эме чыгуу. Ошон үчүн өзүнүн президентке деле, Ташиевке деле бул жакшы аброй алып келбейт. Ошон үчүн тезден тез максат ажын азыр чыгарып, анан укуктук жактан каралыш керек бул. Так. Ошол эле моментте буга чейин муфтиятта интрига болуп эле келбеди беле? Туурабы, сиз Facebook баракчаларга жазып эле жүргөнсүз. Кандай реформа керек? Бул негизги реформа. Азыр эми мындан айтып атабыз да, максат ажы 2 мөөнөттү иштеп бүттү. Бул такшалды, тажрыйба алды да. Азыр бул ошол ишти жасоодо убакытты талап кылат. Көптөгөн убакытты. Ошол убакта максат ажы азыр мурун кандайдыр деңгээлде казыны алыш өтө чоң оор болгон. Эмне дегенде бир казыны алыш үчүн анын депутаттоосу, жобосу тууганы болгон. Азыркы убакта курултайдын болгондо максат ажы дагы өзүнүн кандидатурасын коем дебеди. Эгерде барып калса, азыр сиз айтып аткандай реформа жүрөт.
жүрмөк да. Максат Ажы да ага барган. Эмне дегенде казылардын 80% 15 жылдан бери ошол жерге батып калган казылар бар. Казыларды алмаштырыш керек. Эң илимдүү жаштарга алмаштырыш керек. 64 имам хатип бар. Аларды дагы комиссионно экзамен берип, аларды алмаштырыш керек. Муфтияттын ичин мындайча айтканда жаш кадрларга 2 диплому бар, уставда жазылат. Ошентип келип бул реформа азыр жүрүш керек. Максат Ажынын 2 мөөнөтү ушул ажылыкты тартипке келтирүү менен биримдикке келтирүүнү эле убагы менен кетти. Башка маселе. Эми ушулга келаткан. Эми кийинки маселе Максат Ажынын орду керек болгондон кийин жана саясий 2 топ ушуга барышты. Ошол эле ташип өзүнүн кишисин коюуга, бияктан Бурхановтар президенттин башын айландыруу менен бул азыр ушуну жасап салышып эми кылтыйып турушат да, нар жакта эмне болот экенде. Бирок чоң сок курулду да. Ошондо эмне үчүн мусулмандар ошо Азирети муфтийге, ошол Максат Ажыга дагы ишенип, элге эме болуп, ошол голосту Садыр Жапаров алды да азыр. Эми азыркы убакта биз айтып атабыз, Садыр Жапаров бүгүнкү көчөкү кадамы менен жанагы өзүнүн кошоматчыларынын эмеси мененчи бул артка түшөт эмесичи. Ошон үчүн кадамды азыр оңош керек. Максат Ажыны азыр 2 айга камоо эмес, кой бериш керек. Кой берип, анан мыйзамдын чегинде. Анан кийинки буйрса курултай болгондон кийин жана сиз айткан реформалар өзүнүн мугу менен кетет. Жанагы акчаны оборот кылып деп тагылып атпайбы? Эми ошол аныкталса жооп бериш керекпи? Жок, бул жерде абийири жол берет белесиз, оюңуз кандай? Мындай маселе да, биз бул муфтиятта мындайча Ажыга баруучулардын акчасы. Бул илгери мындай болчу. Чубак Ажы акчаны банкка турганда жана ячейкага койчу. Банкта ушундай система бар экен, же ячейкага же депозитке коюу боюнчачы. Маселе азыр депозитте болуп калып атат да. Ошол 10 миллион акча депозитке туруп калганда эмне себептен канча ай туруп калды деген талаш маселе болуп атат. Бирок мамлекеттин бир тыйынын алган жок. Ал элдин акчасы, эл мейли тура турсун деп атат. Биз ажылыкка барып алалы. Жанагы 10 миллиондун эмеси турган акча. Ушул жерде чыр болуп атат да. Ошону эми мыйзам чегинде чечилиш керек. Эмне дегенде частный, мындайча айтканда частный эле эмедей коом да. Ал акчаны кандай чыгаргандыгы жөнүндө Максат Ажы тиги Садыр Нуркожоевдун жана инаугурацияга чейин деле айткан. Ооба, акча чыккан деди. Бирок ал акча кирди. Эмне үчүн себеп менен чыкты дегенде жообун Максат Ажы мынтип айткан. Биздин көзүбүзчө ошондо. Азыр мына 2 жыл биз муфтият 200 киши айлык алат деди. Бул 1 жылда 30 миллион сом болот экен. 1 жыл ажылык болбой калды. Эми ошолордун айлыгын кандай кылабыз? Биз чечим чыгардык. Ошол акчаны чыгарып, кандайдыр деңгээлде сүйлөшүү жолу менен акчаны ошону кайра восстановить этиш үчүн бул боюнча бизде документтер бар деди да. Аны күтпөй эле жанагындай иштер болот го. Сен мынча миллионду чыгарып кеттиң, алып кеттиң, депозитке коюп салдың депчи. Бул өтө жөнөкөй эме маселе болчу. Булар эми жанагы должностный лице деп коет, жанагы пара берди деген нерсени ошо менен азыр кармап атышат да. Эгер күнөөсү аныкталса жооп бериш керекпи? Күнөөсү эгерде мыйзам чегинде аныкталса, 2 маселе бар да. Жөн киши менен муфтий да Азирети. Биз Азиретини ал жерде баягы өзү Садыр Нуркожоевич келгенде айткан. Мындан 3 жума мурун айткан. Эгер ошондо ушу чыр болгондо келген муфтиятка келип айтты. Биз Азиретини кылмыш иши жана РПП деп коет да. Ошону коско бизге эми алып келбейт деп өзү айткан. Жакшылык. Биз муфтийди соттоду мындай дегенчи. Ошон үчүн биз эгерде Азирети эме болсо, алып эме болсо, биз муну кандайдыр деңгээлде жеңил чечишибиз керек деген. Бирок ага жеткирбей эле бер жактан жанагылар ойноп койду. Оорлотуп иди өтө. Ошон үчүн муну тездик менен азыр кулак угуп эме Садыр Нуркожоевич муну кайра эме кылбасачы, коомчулук дагы мындай эме боло берет. Эмне дегенде Максат Ажын ушуга чейин келген эмгеги мындай эмелер эметилген жок да. Кандайдыр деңгээлде саясий оюнга түшүрүү ишти да. Ошол эле Садыр Нуркожоевдун жана 2 топ группа ойноп ийип муфтийди биздин киши болуш керек деген негизде ушул оюн болуп кетти.